сабак. Билим алуу ийне менен кудук казганга барабар. Саламатсыздарбы? Жалпы 2-класстын окуучулары жана телесабактын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан көгүлтүр экран аркылуу телесабакта жолугуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабакта силерге ийгилик каалайм. Бүгүн сабакта бөлүү амалы жөнүндө билесиңер. Бөлүү амалын иштөөгө жана түшүндүрүп айтып берүүгө үйрөнөсүңөр. Сабакты көбөйтүү амалына карата эрежелерди кайталоо менен баштайлы. Анда бул тапшырмага көңүл бургула. Эмнелерди көрүп турасыңар? 5 тыйындыктан 2-ни, 2-ден 5 карандаштарды, 5-тен 2 дептерлерди. Бул 2 көбөйтүлгөн 5 туйунтмасы туура келген сүрөттү тапкыла. 2-ден 5 карандаш берилген сүрөткө туура келет. Анткени 2 көбөйтүлгөн 5 туйунтмасын бирдей кошулуучуларга ажыратып текшерип көрсөк, 2-ни 5 жолу кошсок, сумма 10го барабар. Демек, 10 саны бул 2-ден 5 жолу. Калган 2 сүрөттө 10 саны 5-тен 2 жолу. Эми сүрөттөр боюнча көбөйтүү амалын колдонуп туйунтма түзөлү. Биринчи катарда 2 алмадан 3 жолу канча алма турат? 2 менен 3-түн көбөйтүндүсү 6. Экинчи сүрөт 3-төн 3 жолу канча жалбырак? 3 менен 2-нин көбөйтүндүсү 6. Кийинки сүрөттө 3-төн 3 жолу. Бул 3 менен 3-түн көбөйтүндүсү 9. Демек, биз азыр сүрөт боюнча көбөйтүү амалын колдонуп, барабардык түзүп, 3 түрдү окудук. 2 көбөйтүү 3 барабар 6 барабардыгында 2 көбөйүүчү 3 көбөйтүүчү 6 көбөйтүндү. Көбөйтүү амалынын компоненттерин эсиңерде сактап, мисалдарды аткарууда колдонууну унутпагыла. Эми бул маселени түшүнүп окуп, тик бурчтуу таблица түзөлү. 12 спортсмен 3 катарга тең бөлүнүп турушту. Ар бир катарга канча спортсмен турду? 3 катар болгондуктан 3 сапты алып, ар бирине бирден тегерекче кое баштайбыз. 1, 2, 3. Спортсмен ошол 3 сапты башташат. Алардын артынан кийинкилери турушат. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ошентип 12 спортсмен тизилип тургандан кийин 3 катардын ар бирине 4төн спортсмен болду. 12-ни 3кө бөлсөк 4төн тиет. 4 саны 12 менен 3-түн тийиндиси. 12 менен 3-түн тийиндиси 4. Тийиндини табуу бөлүү амалы деп аталат. 4 тийинди, 12 бөлүнүүчү, 3 бөлүүчү. Бөлүү белгиси 12 бөлүнгөн 3 туйунтмасы тийинди деп аталат. Кана, анда бул 9 алманы 3 табакка бирдей санда бөлүп салып көргүлө. Сен кандай бөлүштүрөт элең? Келгиле, ар бир табакка катары менен бирден бөлүштүрүп салып жайгаштыралы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Эми санагыла. Ар бир табакка канчадан алма бөлдүк? Ооба,
ар бир табакка 3төн алма салдык. 9 алманы 3төн 3 табакка бөлүп салдык. Демек, 9 алманы 3 табакка бөлүп салганда 3төн тийди. 9да 3төн 3 жолу болсо, 9 алманы дагы кандай жол менен 3 табакка бөлүп салсак болот? Ооба, дароо ар бир табакка 3төн салсак болот. 9 алма 3 табакка тең бөлүнүп салынды. Ар бир табакка канчадан алма салынды? Тик бурчтуу таблица түзүп аныкта. 3 табак тик бурчтуу таблицада 3 сапты билдирет. Ар бир сапка катары менен бирден коюп баштайбыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ошентип 3 сапка 3төн алманы жайгаштырып, тик бурчтуу таблица түздүк. Таблица боюнча 9 менен 3түн тийиндиси 3кө барабар деп жазабыз. Демек, бөлүнүүчү 9 алма, бөлүүчү 3 тийинди 3. Бул тапшырмада бөлүү амалын тик бурчтуу таблицада түзүп аткардык. 4 гаражга 2ден унаа токтосо, бардыгы канча унаа батат? 2, 4, 6, 8. Бардыгы 8 унаа батат. Көбөйтүү амалын колдонуп, туюнтма жазабыз. 2 көбөйтүлгөн 4 барабар 8. Тескерисинче, 8 унааны 2ден 4 унаа токточу жайга бөлүштүрүп жайгаштырабыз. 8 бөлүнгөн 2 барабар 4. Кийинки тапшырмага бир барак кагаз, сызгыч, карандаш камдап алгыла. Ой жүгүртүүгө карата тапшырма аткаргыла. Бир кагазды тең 2ге бүктөгүлө. Андан кийин дагы 2ге бүктөп, бүктөлгөн сызыктар боюнча кескиле. Кагаз канчага бөлүндү? Кагаз 1дей 4 бөлүккө бөлүндү. Демек, бир бүтүн кагазды адегенде тең 2ге бөлдүк. Андан кийин барабар 4 бөлүккө бөлдүк. Эми бул шарларды санагыла. Канча шар санадыңар? 8 шар турат. 8 шарды аяна менен төлөгөн кантип тең 2ге бөлүп алат? Ар бирине канчадан тиет? Төлөгөн мындай ой жүгүрттү. 8 шарды тең 2ге бөлүш үчүн 8 санынын жарымы канча болорун билишибиз керек. 8 санынын жарымы 4. Аяна 8 саны жуп сан. 4кө 4 кошсок, суммасы 8 болорун айтты. Балдар, аяна менен төлөгөн туура ой жүгүрттүбү? Ооба, алар туура ой жүгүрттү. Демек, 8 шарды тең 2ге бөлсө, 4төн шар тиет. Аяна менен төлөгөн шарды кандайча бөлүп алышты? Алар 8 санын жуп болгондуктан жарымын таап бөлүштү. 8 санын 2ге бөлсөк, 4төн тиет. Демек, каалагандай жуп сандар тең 2ге бөлүнөт. Сүрөттөн канча шар көрүп турасыңар? Ооба, 10 шар. 2 бала 10 шарды канчадан тең 2ге бөлүп алса болот? 10 саны кандай сан? 10 саны жуп сан болгондуктан ал тең 2ге бөлүнөт. 10 шарды тең 2ге бөлсөк, 10 санынын жарымы 5. 5 менен 5тин суммасы 10. Демек,
10 шарды 2-ге бөлсөк, 5-тен шар тиет. Эми бул тапшырмага көңүл бургула. Окуучулар класстагы майрамга карата жасалголоо үчүн, бир жасалга даярдаш үчүн 3 метр тасма керектешкен. Ал эми 2 жасалга даярдаш үчүн канча метр тасма керектелет? 1 жасалга 3 метр болсо, 2 жасалга үчүн 3 кошулган 3 барабар 6 метр керектелет. Бул туюнтманы башка кайсы амал менен алмаштырууга болот? 3 кошулган 3 барабар 6 метр барабардыгы бирдей кошулуучулардын суммасы болгондуктан көбөйтүү амалын колдонуп, 3 метр көбөйтүлгөн 2 барабар 6 метр барабардыгын жазабыз. Бул сүрөт боюнча ой жүгүрткүлө. Эгер 2 жасалга даярдаш үчүн 6 метр тасма кетсе, 1 жасалга даярдоого канча метр тасма кетет? 6-да 3-төн 2 жолу, демек 1 жасалга 3 метр тасма кетет. Карандаш, сызгыч камдап алгыла. Түз сызыкты чүйүү эрежелерин колдонуп, 12 сантиметр түз сызык чийгиле. 12 сантиметр түз сызыкты тең 2-ге бөлгүлө. Ал үчүн 12 сантиметр түз сызыктын так ортосун таап белгилегиле. Ал канча сантиметр болду? Ооба, 6 сантиметр. Түз сызык канчага бөлүндү? 2-ге бөлүндү. Ар бир бөлүктө канча сантиметр бар? 6 сантиметрден. Демек, 12 сантиметрди 2-ге бөлсөк, тиинди 6 сантиметр. Эми өз алдыңарча 12 сантиметр түз сызыкты тең 3-кө бөлгүлө. Текшергиле. 12 сантиметр түз сызыкты сызабыз. Ал түз сызыкты тең 3-кө бөлгүлө. Ар бир бөлүккө канча сантиметрден тиет? Ар бир бөлүккө 4 сантиметрден тийди. Канча сантиметрди бөлдүк? 12 сантиметр түз сызыкты бөлдүк. 12 сантиметр канчага бөлүндү? 3-кө бөлүндү. 12 сантиметрди 3-кө бөлсөк, тиинди 4 сантиметр болду. Бул тапшырмалар менен сабагыбызды жыйынтыктайлы. 10-дун ичинде 5-тен 2 жолу деген жазууга сүрөт аркылуу мисал келтиргиле. Мисалга, ромашка гүлүн алалы. Алгач 10 гүл санап жайгаштырабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бардыгы 10 ромашка гүлү болду. 10 ромашка гүлүн 5-тен бөлгүлө. Канчага бөлүндү? Ооба, 10 ромашка гүлү 5-тен 2-ге бөлүндү. Bir кутуда 10 жумуртка бар. 2 кутуда канча жумуртка бар? 2 кутуда 20 жумуртка бар. 2 кутудагы жумурткалардын санын, 1 кутудагы жумуртканын санын 2-ге көбөйтүп таптык. Азамат bir терезеде 2-ден болгондой 6 карападагы гүл менен канча терезени жасалгалайт? Азамат туура ой жүгүрттүбү? Ар бир терезеге 2-ден карапа. 6-ны 2-ден 3 жолу. 6 карапа гүлдү 2-ден 3 терезеге коет. Азамат 3 терезе жасалгалай алат. Бул ой жүгүртүү туура. Ар бир табакка 5-тен мандарин коюлат. 20 мандарин үчүн канча табак керек? 20-ны 5-кө бөлсөк, тиинди 4. Демек, 4 табак керек.
Бүгүн сабакта көбөйтүү амалына тапшырмаларды аткаруу менен кайталадыңар. Бөлүү амалы менен тааныштыңар. Тииндини табуу бөлүү амалы деп аталарын, бөлүү амалынын компоненттери бөлүнүүчү, бөлүүчү, тиинди экендигин билдиңер. Бөлүүгө карата тапшырмаларды аткардыңар. Бөлүү амалына берилген туйутмаларды ар түрдүү окууга үйрөндүңөр. Мына ушинтип балдар, сабагыбыз аягына жетти. Сабак силер үчүн пайдалуу жана кызыктуу болду деген ойдомун. Сөзүмдү билимдүүнүн белгиси билгенин келет бергиси, акылдуунун белгиси акылың келет бергиси дегендей, билгениңерди эсте сактап колдонуңула. Кийинки сабакта жолукканча сак саламатта туруңула.